Балыкчы шаарынын тургуну Гүлман Асанаева кесиби боюнча медайым. Ал балыкчы Бишкек каттамында жүргүнчүлөрдү ташыган айдоочулардын ден соолугуна кам көрөт. Маршруттук каттамдын айдоочулары күн сайын эртең менен рейске чыгаар алдында саат 7:30 Гүлман Асанаеванын текшерүүсүнөн өтүшөт. Ал мунун бардыгы жүргүнчүлөрдүн коопсуздугу үчүн жасалат дейт. Эртең менен 7:30 келебиз, водительдерди текшеребиз, текшерүүдөн өткөрөбүз. Давлениялар баары жакшы болсо чыгарабыз, давлениясы бийик болсо анда рейске чыгарбайбыз. 120-80, кээ-бирөөнүкү 125 болуп калат, 80. Ошо давлениялары жакшы болсо рейске чыгарабыз. Биз дагы элди ойлойбуз. Алар деген аябай жооптуу да водительдерчи. Жолдо кетип барат, вдруг давлениясы көтөрүлүп кетсе жаман болот да. Ошон үчүн элди да ойлоп, давлениясы жакшы болсо рейске чыгарабыз, жаман болсо чыгарбайбыз. Ички иштер министрлигинин 2 айлык жарлыгына ылайык учурда жүргүнчүлөрдү ташуу боюнча багытта рейдтер жүрүүдө. Жол коопсуздугун көзөмөлдөө боюнча иш-чарада транспорттун дөңгөлөктөрүнөн баштап ички жасалгасына чейин текшерилет. Балыкчыдагы каттамдар эл аралык каттам статусуна ошондуктан алар бардык талаптарга жооп бериши керек. Бул каттамда негизинен 2 фирма иш алып барат. Жалпы 30-40 кичи автобус бар болсо, кыш мезгилинде алардын 10 чактысы каттоого чыгууда. Ушул тапта күнүнө балыкчы Бишкек каттам менен 150-200гө чукул жаран жүрүп жатат. Жергиликтүү автоунааларды болсо жеринен барып текшерип, буларды эртең менен жумушка чыкканда жана жумуштан келген убактарда керек болсо ошол автоунаалардын антисанитария ошолордун баарын текшерип, тазалыктарын, жанагы лобовойлорун, андан сырткары ошол ичиндеги жанакы оформлениянын бүт банктен карап, күнүгө биз көзөмөлдөө жүргүзүүдөбүз. Мисалы ошол жанакы телефон доверие же ишеним телефондорун койгон себебибиз деген ушул айдоочуга карата болгон жүргүнчүлөрдүн мамилеси же болбосо наоборот ошол жүргүнчү тараптан дагы тартип бузуулар болот негизи. Ошолорду дагы жанакы телефон довериеге тартып, же болбосо фото, видеолорго баягы тартып ошолорду чагылдырса, биз тараптан ушул жарандарга болобу, же болбосо тиги айдоочуларга болобу укуктун негизинде, закондун негизинде биз чара көрүүгө аракеттерди жасап турабыз. Мындай текшерүүлөр жаңы жылдан кийин дагы уланмакчы. Аба ырайынын кескин суукташы менен айдоочуларга мурдагыдан дагы талап күчөдү. Жүргүнчүлөрдүн коопсуздугу үчүн текшерүүлөр квартал сайын жүргүзүлүп келет. Ал эми кандайдыр бир шек жараткан жагдайлар болсо 0777 102 102 ишеним номерлери иштейт. Бул телефон номери аркылуу жүргүнчүлөр кайрыла алат. Балыкчы Каракол Кызыл Саз фирмасында эмгектенем. 94 жылдан бери ошо пассажир ташуу боюнча ошо кызматта келатам, кесипте келатам. Жол коопсуздук кызматындагы балыкчынын гайлери келип биз квартал сайын келип бизге түшүндүрмө берип турат, коопсуздук жагын карайт, дөңгөлөк ушул пассажирге эмне керектүүсү баарсын ошол баарын карап турушат. Айдоочунун милдети машинанын тазалыгын, жылуулугун, ушул пассажирди аман-эсен каалаган жерине жеткизиш биздин милдетибиз ошол эмеде. Ушу фирма боюнча